Биздин максатыбыздын барлыгы бул жашоодо бизди туура жолго жүрүшүбүзгө себепчи болот. Максатсыз жүргөн адам, максаты жок адам, алдыга бир принципти койбогон адам ал бардык жокту жамандыктарды кылууга дагы даяр болот. Эгер Аллах үчүн бир максатты коюп, ага жетүүгө аракет кылбасаң, алдыга жылыш керек да адам. Аракет кылбасаң, сенин жашоодон максатың башка нерсе болуп калат. Ошондуктан жүрөгүңдөгү сүйүүнү жаратылган нерселерге эмес, жаратканга бер. Бул жерде бир гана нерсени сүйүү мүмкүн. Же жаратканды, же жаратылгандарды. Жаратылгандарды сүйүү бул урматтуу мусулман бир тууганым, акыр аягы балык өсө жээкке чыгып калат. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Жаратканга сүйүүңдү бер. Жаратканды сүй. Жараткандын кызматын кыл, дининин кызматын кыл, урматтуу мусулман бир тууганым. Ошол максат бизди бардык көп жамандыктардан тосот. Чындап максаты бар адам жамандык, күнөө иштерди ойлобойт. Себеби ойлогондо убактысы болбойт. Анын чындыгы максаты бар жашоодон. Кээ бирөөлөр максат коюшат, бирок ага аракет кылбайт. Эртең кылам, бүрсүнү кылам. Бүгүн болбосо качан де. Бүгүн болбосо качан дегендер гана ийгиликке жетишкен. Жакшы жашоого жетишкен. Бүгүн болбосо качан де. Пайгамбарыбыз дагы үйдүш право айтор, кимге кандай иш кылбасын, бүгүнкүн эртеңге калдырбайт эле пайгамбарыбыз. Ар бир ишиңди эртеңге калдырбай бүгүн аракет кыл. Аракет кыл. Өжөр болушуң керек. Кээ бирөөлөр максат койгон, бирок максатыга жеткенине ишенбейт. Жетишине ишенбейт. Бай боломун дейт. Бай болуш жакшылыгын билет. Медресе, мечиттерди салып, мектептерди салып, коомго пайдам тийип, чоң бизнестерди ишке корпорация, чоң конференцияларды өтүп, чоң ийгиликтерди жараткандыгын, жакшы экендигин, ушул нерселер жакшы экендигин билет. Бирок ошол нерсеге жетишине ишенбейт. Ишенч өтө чоң ролду ойнойт. Эмне үчүн сиз воскресенье күнү церковька барбайсыз? Пятница күнү жумага келесиз. Себеби сиз ишенесиз. Ушул мечитте бакыт барлыгына. Ушул мечитте Кудай Таалага баш багып, сажда кылсам көп нерсени берет деп ишенесиз. Көрдүңүзбү, сиздин ишенчиңиз сизди уйкудан бузду, даарат алышка мажбур кылды, алып келди мечитке, сажда кылдырды. Көрдүңүзбү, сиздин ишенчиңиз ушул нерсеге аракетке түрттү сизди. Себеби сиз церковька ишенбейсиз, мечитке ишенесиз. Ошол сыяктуу максатыңызга жетишиңизге ишенишиңиз керексиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, максат жолунда ар кандай жамандыктар болот. Шайтан миллион түрлүү азгырыктар менен азгырат. Алым шайтан азгырат. Жөнөкөй простойлору келип ага асыла албайт. Сен дагы кандай бир деңгээлде көтөрүлгөнүң сайын ошончолук күчтүү шайтандар келе берет сага. Өжөр бол. Кайтпа. Акырына чейин күрөш. Максатка миллион жолу болсо, миллион жолду аракет кылып көр. Жетпегенден кийин эч болбоштук анык болгондон кийин башка максат кой. Бирок экинчи вариант болбош керек максатта. Университетте дагы биринчи, экинчи, үчүнчү вариант болбош керек. Бир вариант. Ошого кирем же жок. Өжөр болушуң керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Албетте билим маанилүү. Диний илимди илим деп коюшат. Билимди дүйнөлүк билимди билим деп коюшат. Диний дүйнөлүк деген илим жок негизи. Пайдалуу анан пайдасыз деген илим бар өзү. Пайдалуу жана пайдасыз. Бирок химия болсун, алгебра, геометрия, бардык илимдер ошол Куранга тек келип такылат. Куран Аллахтын барлыгына, жалгыздыгына алып барат. Лев Толстой айтат, ар бир акылдуунун
акыры барып келип такыла турган тепкичи бул ислам дейт. Кайсыдыр бир окумуштууну өзүнүн лабораториясында, химияда мисалы үчүн лабораториясында H2O сууларды аралаштырып бир нерсе жасап жатканын көрсөң, баары ал Кудайдын алдыга барат. Кудайдын бар экендигине, хак экендигине, жалгыз экендигине бир күн мойнун сунап келиме айтат, мусулман болот. Ого урматтуу мусулман тууганым. Илим билим экен. Илим билим сөзсүз максат үчүн керек. Тообакел бол. Көп нерседе тообакел бол. Ойчу ойлонгончо тообакелчи кырашат. Тообакел кылышты үйрөн. Ар бир нерседе, көп нерседе тообакел кыл. Керектүү учурда керектүү чечимди кабыл албай калсаң, миллиондук зыяның ошол болот сенин. Керектүү учурда керексиз тообакел кылып жүрө берген болсоң дагы бул сен үчүн тажрыйба болот. Албетте бул сенин тажрыйбаң болот. Ким кантип ийгиликке жеткендигин бир журналист сурайт экен. Кантип ийгиликке жеттиңиз? Көп тажрыйбам аркылуу дейт. Көп тажрыйбаны кантип арттырдыңыз десе, көп ката кылуу менен дейт. Бирок ката кылуу күнөө кылуу деген эмес. Кээ бирөөлөр күнөөнү түшүнүп алат. Ал күнөө башка маселе. Бизнесте, соодада, окууда кээбирде ката кылып койгондугуң бул тажрыйба болот сага. Кимдин тажрыйбасы көп болсо, ал жеңилиши, анан жеңишиң ошончолук оор болот. Себеби анын тажрыйбасы көп. Ал кантип күрөштү, кайсы тешиктен барышты, кайсы жолдордон барышты, ал анык точно толкасын билет да. Тооба келдик, урматтуу мусулман тууганым. Аллахка тооба келдик. Контейнериңди ач, клиент келбейби? Аллахка тооба кел. Кошунам айылында бардыгы да бассейни бар, банясы бар дебе. Бассейн, баня ача бер. Аларга белгенди сага дагы берет. Негизгиси коркпо. Кудайдан гана корк. Аллах бар, эмне гам бар. Аллах бар, эмне проблема бар сага. Сен мусулман болсоң, сенин жашоодогу эң чоң пийлусуң мусулман болуп жаралганың, мусулман чөйрөдө төрөлгөнүң, мусулман чөйрөдө өскөндүгүң. Балдарың мусулман болгондугу, бүгүн сен жетелеп мечитке алып барып жаткан балдарың эртең Кудай кааласа, Кудайым буйрса, бейишке сени жетелесин.